Qancha aşuğunu aşıp gelgen oyun dalavuzat maydanda alakandı jay ala ele. Bata degen biyik alatordoy, oyni yaratkan bergen maydanda mana uşerek orozo futbolsun debek komandаны çatırıp aldı oyun dalasa oyni yaratkandı biyikti bendeci olğan omtulup Kırgızstan atı uldары ulu kalasaltı tututup oyun dalasında çıktı. Ынтымақ командасы менен Сарыөзөн Рассвет командасы бардығы өлчөндү, бардығы жерді өлчеп бергесілік. Бардығы өзінің оғы менен барададат Құдайлы үйірса бүгінгі календарлы план менен 3-чү ойынымыз жогорку лига. Кетті! Так, ойын ережесі бойынша фиксиру айтетелекпи. Саламатсыздарбы, да бир жолу көк көрсүүчүлөрүм, ошентип көптөн күткөн жогорку лиганын беттеши башталды. Бүгүнкү күндө каралган Сарыөзөн Рассвет жана Ынтымак командасы Чүй облусу менен ошентип Талас облусунун командалары беттешти баштады. Ортодо ушул калыстар тобун өзгөртүү боюнча сунуштар оюнчулар тараптан түшкөндүктөн, демек ошол үчүн кармалганын бизге түшүндүрүп айтып өттү дагы. Эми эки команда тең ушул өз тайпасындагы бакубат таласты утушту. 5 май күнү Ынтымак бакубат таласты 14-7 уткан, ал эми кечөө Сарыөзөн Рассвет бакубатты 9-0 утту. Эми бул команданын утканы финалга чыгат, 9 майда ойнойт, утулганы эртең 3-орун үчүн ат салышат. Жана ошондой эле азыр эми жогорку лигада кызыксыз беттештер дээрлик калган жок. Бардык оюндар күйөрмандардын бүйүрүн кызытат деп айтсак болчудай. Албетте ошонун алгачкы мисалы мына ошол Сарыөзөн Рассвет менен Ынтымактын ортосунда болмокчу. НТ Спорт каналы түз эфирде сиздерге ошол чолпонаттагы ат майдандан көрсөтүүнү берип атат. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев. Азыр болсо оюнчуларды тааныштырып өтөлү. Ынтымактан баштай турган болсок, команда капитаны Нияз Мадалбек уулу 1-катар сан менен, Дастан Сагынбек уулу 2, Адилет Талант уулу 3, Марлис Койгелдиев 4, Авдасбек Мырзабек уулу 5, Ерлан Төлөбеков 6, Сейитбек Анарбек уулу 7, Жакшылык Руслан уулу 8, Чубак Нурманбет уулу 9, Урмат Раушан уулу 10, Нуржан Мелисбек уулу 11 жана Астаркул Табышев 12. Таң калыштуусу эмнегедир Ынтымак командасы протоколду бергенде бизге минген аргымактар тууралуу маалымат берген эмес. Бирок эми азыр мына ошентип биз алгачкы жекеме-жекеге күбө болуп атабыз. Ошол жерден пайдаланып эми Сарыөзөндүн оюнчуларын эсиңиздерге салып өтөлү. Команда капитаны Рамзат Бөкөнбаев ал Телтору менен, Айбек Эсеналиев Акжол менен, Темир Молдокулов 3 номерде Сусамыр менен, Рамзат 1, Айбек 2 болчу. Ал эми Темир Молдокулов 3 болсо, 4 Тилек Мукаев, ал Эрторун эмен жүрөт, Сүлүк Кара менен Тилек Эсенбаев, 5 Эржан Улан уулу 6, Эржан Улан уулу ал Максимус менен, 7-де Бактияр Талайбек уулу Тайлун менен Урмат Мусаев 8, Гектарды мүчүрөт Алы Назаров 9, ал Тумар деген аргымак менен Бекназар Аматов 10, Капралды мүчүрсө Эламан Нурболот уулу ал Каркыра аттуу аргымак менен ошондой эле 12-катар санда Эмирлан Жеңишбеков Тайторуну мүчүрөт. Индусбек Бөкөнбаев бул Сарыөзөн Рассвет командасынын башчысы, жетекчиси. Ал эми Темир Молдокулов ошол учурда Сарыөзөн Рассветтин машыктыруучу катарында кызмат аткарат. Ал эми Ынтымактын жетекчиси Курмантай Айтбаев, ал эми Ислам Тазабеков болсо бул жерде демек Ынтымак командасынын баш машыктыруучусу. Мына азырынча эсеп сандары ачыла элек. Ошентип алгачкы ошондогу жекеме-жекелерде артта калды эле. Ал учурда көз ачып жумганча мына ушундай чабуулга биз болмокпуз.
Нуржан Мелисбек уулу ошентип биринчи аракетин көрүп келди эле. Бирок Нуржан азырынча Тайгазанга жакындап ишендүү барганга мүмкүнчүлүк ала албай жатат. Жана алгачкы салым ошентип мына Нуржан Мелисбек уулу ошентип эсеп сандарын ачты. Ынтымак командасы ошентип кечөө алардын дагы бир командасы Бакубат Таласты уткан Сары Өзөн Рассветтен ошентип өчүн алып баштады десек деле болот. Эми бул мындай образдуу түрдө албетте кандайдыр бир күнөө коюу маанайында эмес. Нуржан Мелисбек уулу ошентип эсепти ачып берди жана Сары Өзөн Рассветтен биз жооп күтөбүз. Канчалык ушул бир салымга кандай таризде жооп берет болду экен. Демек сары кийимчендер булар ушул Сары Өзөн командасы ал эми көк кийим менен ынтымак оюнду өткөрүп атат. Азыр болсо Астаркул Табышев үч оюнчуну артта калтырды. Караңыздарчы, алдынан бир оюнчу чыгат. Аны албетте тосуп койгонго өнөктөштөр бар. Андыктан ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөндөй болду эле. Бирок Сары Өзөндүн жалгыз оюнчусу тоскоолдук кылганга жетишип калды. Ал эми учур артта калгандан кийин кайрадан абал өзгөрө түштү. Мына чыныгы көкбөрү азыр орун алып атат. Бардык тажрыйбалуу оюнчулар, мыкты оюнчулардын баары азыр оюн талаасында. Коргонуу дагы өз деңгээлинде, чабуул дагы өз деңгээлинде. Бир аз кичинекей катачылык бул жерде бир салымга туруп калышы толук ыктымал. Мына азыр Рассвет оюнчулары Тайгазанга жакындатып аткан. Кайрадан бир айланып келди дагы. Мындай мүмкүнчүлүктү колдонушу керек болчу. Кош такым менен салганга аракет кылып атышат. Жана улак Тайгазанга түштү. Ошентип эсеп 2-0 Астаркул Табышевдин демек эсебине жазылды. Бул улак албетте кош такым менен салган 2-0. Мына көз ачып жумганча ошентип ынтымак командасы бүгүнкү беттеште ким фаворит экенин далилдеп койду. Эми Сары Өзөн Рассвет кечөө чындыгында Бакубат Таласты кадимкидей кыйнаган болчу. Бүгүн алар өздөрүнүн жакшы оюнун жүргүзө албай атат. Эламан кайда жүрөт? Эламан Нурболот уулу кечөө 5 ирет улак салган. Ушул Бакубаттын Тайгазанына 5 ирет улак салган Эламан Нурболот уулун азырынча көрбөй атабыз. Жаш оюнчу, ал тууралуу массалык маалымат каражаттарында да кенен жазылып баштады. Келечекте Рустам Тыналиевдин, Манас Ниязовдун, Улан Насыкеев же болбосо дагы бир топтун ошол ынтымактуу мыкты оюнчуларындай алардын ордун баса турган жаңы муунда ушул Эламан Нурболот уулу деп башташты эле. Биз азырынча Эламанды таптакыр көрбөй жатабыз. Кана азырынча өзүнүн Тайгазанын көздөй келди. Бекназар Аматов, Алы Назаров, Эламан Нурболот уулу дал ушул оюнчулар өздөрүнүн чыныгы деңгээлин көрсөтүшү керек. Биринчи дем ийгилик жараткан жок. Аттын башын бурганга жетишти. Ары жагынан өтүш керек болчу албетте. Азырынча такымдан улакты чыгаруу опурталды. Себеби атаандаштар алып кетиши ыктымал. Улак аянттан сыртка чыгып кетти. Жекеме-жеке. Ошентип азыр болсо эми жекеме-жеке ынтымактын Тайгазанына жакын жерден орун алат. Да Урмат Раушан уулу кайрадан жекеме-жекеде. Ал эми ага каршы Сары Өзөн Рассветтен ким чыгат экен? Буга чейин кечээки оюндарда кечөө Эламан деле чыгып аткан. Жана Бактияр Таалай уулу ал чабуулга жооп берген оюнчулардын бири. Жекеме-жекеден негизинен ынтымак командасы эч кимге алдырып көргөн эмес.
Геркулес менен Суусамыр демек. Урмат Раушан уулу демек Геркулести минип жүрөт. Ал Суусамырга каршы беттешкен болсо Темир Молдокулов дал ушундай. Албетте Ахиллес менен Геркулеске азырынча тең келчү ортодо аттар чыга элек. Андыктан Урмат Раушан уулу ал улак тоғым такымга басып келди дагы мына тайгазанга салып кетти. Эсеп 3-0. Ынтымак өтө жакшы даярдык менен келген экен. Эми Бакубат Талас менен ойногондо 14-7 болгон болчу дагы, анда демек Ынтымак өзүнүн эң жакшы оюнун көрсөткөн эмес. Дал ушул бүгүнкү беттешке күчүн сактап калган, мүмкүн финалдык оюнга күчүн сактап калган эсеп 3-0. Ошентип биринчи салым Нуржан Мелисбек уулунун пайдасында, экинчиси Астар Култабышев, үчүнчүсү Урмат Раушан уулу. Ошондо акырындап Ынтымак өзүнүн бүгүнкү беттеште ким фаворит экенин, финалга чыкканга ким татыктуу экенин биринчи таймда эле далилдеп баштады. Улак ортолук бөлүктө Сарыжын Рассвет чындыгында Ынтымактын фонунда өтө алсыз көрүнүп атат, бирок азырынча бул эми биринчи тайм, баштапкы бөлүк. Сарыжын мүмкүн бир аздан кийин өзүнө келер. Жок, Рассвет деп айталы, анткени мындан кийин дагы бир Сарыжын командасы чыгат. Улак аянттан сыртка чыккан жок. Азыр болсо мына Бекназар Аматов. Бекназар Аматов улак теңген эле. Биринчи таймдын демек алгачкы жарым бөлүгү артта калды. Эми Сарыжын өзүнүн чындагы оюнун көрсөтсө болот. Бекназар Аматов Капрал менен кайрадан улак теңгенге аракет кылды. Атандаштын аттын туягынын арасынан улакты сууруп кеткенге аракет кылып атат. Ынтымактын оюнчулары деле бир топ ушундай шамдагай ойноп экемди ойногонго азыр аракет кылып атат. Улактын жанында азыр эч ким жок. Ынтымактын оюнчулары ар бири бирден атандаштарын карап көзөмөлгө алып алды дагы. Ошонун жыйынтыгында улакты эч кимге эңдирбей коюшту. Азыр болсо ортолук бөлүктө жекеме жеке. Эки команданы ошентип тааныштырып чыктык. Нияз Мадалбек уулу, Дастан Сагынбек уулу, Адилет Талант уулу, Марлис Койгелдиев, Авдасбек Мырзабек уулу, Эрлан Төлөбеков, Сейитбек Анарбек уулу, Жакшылык Руслан уулу, Чубак Нурманбет уулу, Урмат Раушан уулу, Нуржан Мелисбек уулу жана Астар Култабышев. Ушул курам бул Ынтымак командасында. Чындыгында Ер Султан бул сезондо оюнду жүргүзгөн жок. Азыр болсо кадимкидей мына ошол Урмат Раушан уулуна жана Геркулеске каршылыкты көрсөтүп атат. Сарыжын Рассветтен азыр эми гана мына позициясын алдырды. Керек учурда кадимкидей ушундай тирешүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин далилдеди. Жыйынтыгында мына 1 мүнөт ичинде улакты эч ким алып кете алган жок. Буга чейин Ахиллес болчу. Азыр Геркулес чыкты. Кана бесеми Суусамыр менен Геркулестин да бир тирешинде көп болобузбу? Бири-бирине капталдап келип туруп кайрадан алыстап кетип атышат. Тирешүүнү күтүп атабыз. Кана калыс болсо баштабай атат азырынча. Жок. Бири-бирине карама-каршы туруш керек. Мына эми башталды. Чүй дегенде эле. Геркулес ошентип Суусамырды улакка жакындатпай алыска
алысыраак кармаганга аракет кылып атат. Суусамырды Темир Молдокулов минип жүрдү эле. Азыр көз ачып чумганча ошентип улакты өзүнө алды. Улак өткөрүп бергенге жетишти. Оң такымга басып атат. Өзүнүн тайгазанына бир сыйра барып көрүнө туура көргөн сыяктуу. Нуржан Мелисбекоğlu, Нуржандын өзүнүн жакшы ыкмасы бар да, мындай оюндарга аппапакай кырдырлар ушунду кийип чыгат өзү. Бек болгонбай ойноп кетип калган жери бар мунун. Бура бастырбай жолун тосуп атат. Жана мына шамал менен жарышып жебедей сызып жөнөдү эле. Артынан сүрмө топ тосуп чыкты. Астынан тосуп чыкты албетте. Жана акырында паралап тайгазанга баратат. Бир кол менен силкип ыргытып кетеби? Жок, такымдан азырынча чыгарбай эле турганы жакшы. Себеби Рассветтин эки оюнчусу жабышты аларга. Бирок такымдан азырынча улакты чыгарышууда эмес. Өнөктөштөрүн күтүп атат. Кимге өткөрүп берет? 15-минутта. Охо. Ал учурда 15-минутага жетип келиптирбиз. Беттеш бир топ кызыктуу болгондуктан көз ачып чумганча убакыт өтүп атат. Кагылышуу орун албай койбойт. Бруталдуу оюн бул. Жана Сарыөзөн азыр өздөрүнүн тайгазанына туруп алып, абалды оңдоп алайын деди эле. Катуураак кагышып кетишти. Сарыөзөн болсо 35 килограмм. Ошентип 35 килограмм. Оюн таласында дагы деле болду. Жүрүштү баштай алган жок. Азырынча алар өздөрүнүн жарым аянтынан чыга албай жатат. Улактын салмагы 35. Бул стандарт. 32 килограммдан 35 килого чейин болсо стандарт болуп эсептелет. Буга чейин ушул улак боюнча дагы демек оюнчуларда наразычылык болуп аткан экен. Алгач бир улакты алып келсе, анын салмагы 31 кило болуп калыптыр дагы. 31 кило демек жеңил болуп эсептелет дагы. Андыктан оюнчулар макул болбой, кайрадан башка оорураак улакты алып келишкен болсо, анын салмагы демек 35 кило болуптур. Мына 35 кило бул чыныгы эрендердин эр оюн ойной турган улактын салмагы. Эсеп санында 3-0 болуп кеткен. Ынтымак командасы ишенимдүү алдыда. Демек, болжол менен бул жуптун жеңүүчүсүн элестете турган болсо, кандай финалда бир эле кызыктуу болчудай. 16-минутта видео 7-минуттага барат. Кайрадан жекеме-жеке башталды. Ахиллес менен Геркулес албетте кезек-кезек менен ортого чыгып атат. Урмат Мусаев. Урмат Мусаев демек. Рассвет командасынан Урмат Мусаев чыккан экен. Урмат Мусаевга азыр мүмкүнчүлүктү бербестен ошентип бул Ахиллес го. Геркулес ар жакта жүрөт. Демек, мына азыр болсо улакты еңип туруп ошол замат тайгазанды көздөй жөнөдү. Ошол Урмат Мусаев өзү ага каршылык көрсөткөнгө жетишти. Ахиллести сүрүп чыгабы? Ооба. Сыртка сүрүп чыкты дагы. Азыр болсо аут. Кайрадан жекеме-жеке. Мына ушундай жогорку лиганын полуфиналдык беттешүүсү бүгүнкү кандидаттык план менен 7 майга арналган 3-чү оюнубуз Ынтымак Сарыөзөн Рассвет командасынын биринчи таймынын 18-минутасы. 18-минутасы. Республикалык чемпионатыбызга арналган Накалсын ышкырыгы жаңырды дагы. Эми жекеме-жеке башталды. Буларга туп-туура 1 мүнөт убакыт берилет. Ошол учурда мына сага азыр чыныгы аттардын ушул жерде тирешүүсүнө күбө болуп атабыз. Бирок бир аз тирешкени менен баары бир Ынтымактын аттары албетте оңой менен артыкчылыкты бербейт.
атандаштарына ынтымақ бул ирет дагы улак менен жана көз ачып жумганча улак тайгызанда өзү кайда жүрөт? Өзү жерге түшүп калган экен. Есеп 4-0-га айланып кетти. Адилет Талантуулу. Алып баруучу демек бул жерде адашып калган экен. Албетте биринчи тайм азырынча бүт элек. Ошентип Адилет Талантуулу 4-чү улакты тайгазанга салды. Буга чейин Урмат, Нуржан, Астаркул жана азыр Адилет. Ошентип ынтымактын 4 оюнчусу улакты салып кетти. Эми 4 улакка жок дегенде бир улак менен албетте Сары Өзөн Расвет жооп бериши керек. Бирок азыр жооп бере алган жок. Кечээ Бакубат командасына каршы кандай үстөмдүктө көрсөткөн болсо, Сары Өзөн Расвет бүгүн ынтымак тескерисинче ошентип Расвет командасына ошондой мамилени бул жерде сунуштап атат. 15 секунда калып тур демек. Анда азыр жекеме-жеке улакты алып баруунун кереги жок. Түз эле мына ортодон баштай тургандай кылып алып келип коюшу керек. Алып келе бер. Биринчи тайм жыйынтыкталды, урматтуу мекендештер. Мына бул жогорку лига улуу жеңиш күнүнө карата өтүп жаткан жогорку лиганын А тайпасындагы оюну. Бирок тайпалык оюн болгону менен бул жарым финал сыяктуу. Себеби утканы финалга чыгат, утулганы 3-чү орун үчүн беттешет. Алдыда дагы 2 тайм бар ушул командалардын ортосунда. Биздин канал менен кала бериңиздер. Бир болжол менен бир 10 мүнөттүн тегерегинде 2-чи таймды баштайбыз. Урматтуу көкпөр сүйүүчүлөр, ошентип эми биз ынтымак жана Сары Өзөн Расвет командасынын ортосундагы 2-чи таймды баштоо алдында турабыз. Бул жерде мына ушундай катары менен дагы бир жолу оюнда ушул токтоп калуу учуру орун алып атат. Анткени биринчисинде калыстар боюнча маселе болуп, дээрлик жарым саатка демек кеч башталды. Азыр 2-чи тайм болорду болсо, ары жакта сиздерге көрүнүп атабы, ошол трактор бир суу менен ары бара жатат. Мына ошол бир тетиги сынып калыптыр дагы, ал аянттын ичинде калып, ошону күтүп калышты. Эми ал болсо мына акырын ошол аянтты таштап бир нерсе кылып алысыраак алып кетиш керек болуп атат. Анткени аянттын четинде турган учурда деле аттар күү менен барып ага кагылып калышы ыктымал. Мына эми чындап ошол суу чачкан жана унаа ары жылып кетти. Эми беттешти. 2-чи таймды баштасак болот. 2-чи 20 мүнөттүк башталды. Сары кийимчендер Сары Өзөн Расвет, ал эми көк кийимчендер ынтымак. Эсеп саны болсо 4-0. Биринчи таймда ушул Адилет Талантуулу, Урмат Раушан уулу, Нуржан Мелисбек уулу жана Астаркул Табышевтер бир-бирден улак салып, алар ийгилик жараткан. Жана Сары Өзөн Расвет алар албетте кечөө бир беттеш өткөргөн болчу Бакубатка каршы. Ал эми кечөө ынтымак командасы эс алган. Алар бир күн мурда ойноп, андан кийин кечөө эс алган эле. Азыр эми ошол кезектеги жүрүштө ынтымак ишенимди ишке ашырып атат. Өздөрүнүн тайгызан жакка келди. Азырынча карама каршы тарапка жөнөш керек. Кошумча ошентип мына кызыктыруучу сыйлыктар коюла баштады. Алып баруучу 5000 деп айтып атат. Кечөө Сары Өзөн Расвет мына Бакубат талашты тутканда 40 000 ушундай кошумча кызыктыруучу сыйлык 40 000 сом алып кеткен. Эми бул деле сөз кыла турган нерсе. Анткени бул биздин кыргыз элинин улуттук оюну, салтка айланган оюну. Мындай учурда дайыма ата бабаларыбыздан баштап эле мындай кызыктыруучу сыйлыктар коюлуп келген жана мындан ары дагы коюла берет, кудай айтсак болот. Азыр мына хоккейдегидей өзүнүн тайгазанын жанына туруп алдан сол тараптан киргенде мына артта калтырып туруп эми гана жебедей сызып жөнөдү.
Улақты ердің қашына алдына бір қою қадымкіде өңөріп артат чындығында ердің қашына да қойғандық мына еме. Бірақ мұндай учурда улақты алдырып қою өте оңай. Ошондуктан абайлаш керек. Ай, бет маңдайдан қойып кеткенде ол да абайлаш керек. Сейитбек улак менен жүргөн экен демек мына Сейитбек сүзүлүп кирип барды дагы мына ошентип Сейитбек Анарбек уулу. Чындыгында биринчи таймда Сейитбек эмнегедир бир топ пассивдүү болду эле. Биринчи таймда көп мындай көзгө көп илинген жок. Азыр экинчи тайм башталары менен ал өзүнчө бир мастер-класс көрсөттү десек болот. Мына алгач өзүнүн тайгазына барып, ары чайпап, бери чайпап, бир атандашты артта калтырды дагы улакты ошентип такымга да баскан жок. Көрдүңүздөрбү? Чыныгы биздин мына көпөрүнүн чыныгы оюнчуларынын бири Сейитбек Анарбек уулу алгач эрдин кашына койду, андан кийин өңөрүп туруп мына баскетболдогудай эле ыргытып салып кетти улакты тайгазанга. 35 кило ал үчүн бир ошондо 35 кило топ сыяктуу эле таасир калтыргандай көрүндү. Эсеп 5-0 ынтымак артыкчылыгын уламдан улам көбөйтүп атат. Биринчи 20 мүнөттүктө 4 ирет улак салышкан болчу. Сарыөзөн Рассвет эмнегедир таптакыр жооп бере албай жатат. Мен эмнегедир Эламан Нурболот уулунан бир көрүнтү кыймыл аракеттерди күтүп атам. Алыстан анын кайда жүргөнү деле азырынча байкалбай атат. Эламан чын эле оюндабы же оюнда эмеспи ал? Ат үстүндө улак тартыш жана күү менен барып аянттын сыртына чыгып кетишти. Бул жерде Бактияр Таалайбек уулу жүрөт, ошондой эле Бекназар Аматов жүрөт. Эламан Нурболот уулу кайда жүрдү болду экен ал? Ал деле аянт экен, ооба. Эламан Нурболот уулу бирок ага тажрыйбалуу мына ынтымактын оюнчулары ага оюн бербей атат чындыгында. Кайрадан жекеме-жеке. Мына эми гана башталды. Ким минип жүрдү болду экен? Урмат Мусаев демек ортого чыгып атат. Сарыөзөн Рассветтен ошондо Урмат Раушан уулу менен демек Урмат Мусаев. Жекеме-жекеде биринчи таймда бир аз Сарыөзөн Рассветтин оюнчулары тирешкенге аракет кылып көрдү. Азыр болсо эч кандай ал жерде тиреш орун алган жок. Жөн гана атандаштын артын өтүп алып, мына ошол жактан аракет кылды. Темир Молдокулов ошондо Суусамырды минип атабы же Суусамыр болсо негизинен аны Темир Молдокулов миниш керек. Бирок Тилек Мукаев үстүндө жүргөндөй көрүнгөн. Азыр кайрадан эле мына ошентип Геркулести минген чабанды мына улакты эңди дагы 6-чы аракетти ишке ашыруу үчүн жөнөдү. 1-2 мүмкүн 3 упай айырманы жокко чыгарып кетсе болот, бирок эми эсеп ошентип 5-0 болуп турган учурда Сарыөзөн абалды сактап калышы мүмкүн деп айтканга чындыгында оор болуп калат экен. Азыр болсо кезектеги дагы бир жүрүш орун алат. Жок, азырынча жакшы сактанып атышат. Эч кандай маселеси жок. Мына Нуржан Мелисбек уулу ошондо 6-чы улакты салып кетти. Эсеп 6-0. Эки команда тең бирден оюн буга чейин өткөргөн. Экөө тең ушул бакубат таласка каршы ойногон болчу. Азыр болсо фаль старт болуп калды. Башкы калыс кайрадан ышкырдын жаңыртышы керек.
Чыктыбы, чыккан жокпу, чыгып кетти. Бир аз гана эртерээк бурулуш керек эле. Астар Култабышев. Ал улакты жакшы эңделе жерден. Так ортого коюлушу керек, ооба. Мына эми ушул жерден Ахиллес менен Суусамыр чыктыбы, ким чыкты? Формасында экен, бир аз Ахиллес каардуу сыяктуу, эмнегедир ортого ушул жекеме-жеке башталарда бир ордунда туруп бербей, улам алдын көздөй жүткүнүп ушундай өзгөчө бир катаал мүнөзгө ээ болуп турат. Атандаш артка өтүп алган учурда улакты эңүү өтө кыйын. Бирок ага карабастан азыр эмнеге такымга баспай? Убакыт бүтүп калды эле. Убакыт бүткөн учурда демек көтөрүп кеткен экен. Эми Геркулес чыкты. Геркулес менен Суусамырдын тирешине күбө болосузбу? Албетте, Сарыөзөн Рассвет жакшылап даярданып, тагыраагы жакшылап аракет кылып, абалды оңдобосо, мындай жүрүш менен албетте 3-чү таймда эч нерсени ойлобой койсо деле болот. Эң негизгиси ушул таймда эсеп сандарын кыскартууга аракет кылышы керек эле. Бирок 1-чи таймда эле ынтымак өзүнүн дымагын, дараметин көрсөтүп койгон. Азыр болсо Адилет Талантуулу, буга чейин ал Ахиллестин чүрдө эле азыр Геркулес ошентип ал бат-баттан чабандестер аттарын, минген аттарын алмаштырып аткан экен. Улак азырынча такымда. Дагы деле болсо ойнотуп аткан Адилет. Демек гана оңго солго эки атаандаштар артта калтырды, эми жөнөсө болот. Бирок азырынча өнөктөшүн өткөрүп берүүнү туура көргөн сыяктуу. Улакты мына сага ушундай ылдамдык менен келе жатып, улакты өткөрүп бергенге жетишкен экен. Абайла. Бул албетте акылат майдан эмес, бул жерде аянт бир аз бошураак, андыктан ушундай түз жерде бара жатып, аттар мүдүрүлүп кеткен учурлар кездешет. Кайрадан жекеме-жеке орун алат. Ортолук бөлүктө, ортодогу айлампада жекеме-жеке болмокчу. Ушинтип биз көпкө күткөн кызыктуу оюн деле бир аз өзгөрө түштү, анткени ынтымактын көз көрүнө артыкчылыгы пайда болгондон кийин интрига бул беттеште жоголгон сыяктуу. Жок дегенде 1-2 салым айырма болсо, мына ошондо биз алдын ала ким мыкты экенин аныктай албай, көпкө чейин кызыгып көрөт белек. Бирок ынтымакка баа бериш керек чындыгында. Мына ушул Сарыөзөн Рассветти 1-чи таймда эле алардын эсебин таап, ошентип ал команданы финал тууралуу үмүт кылбагандай эле кылып койду. Азыр Сарыөзөн Рассвет албетте абалды түшүнүп турат. Убакыттын өтүшү менен ошентип ынтымак эми финалга жолдомо ала тургандай болуп калды. Геркулес ошондой эле Гектар жана Суусамыр бул Сарыөзөн Рассветтен, Ахиллес менен Геркулес ынтымактан. Ошентип жекеме-жекенин аттары албетте булар өзүнчө бааланат. Ар бир ири турнирде ушул Суусамырдын, Гектардын албетте
Ал оңдогонго баасын көтөргөнгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Мына азыр эми улакты жерден эңип кетти. Германдар да жандана түштү. Эми кеп бул жерде албетте Сары Өзөн Рассвет командасынын германдар болгон үчүн деле эмес, эми Геркулес менен Ахиллеске кайсыл аргымак туруштук бербесин, сөзсүз түрдө германдар жандануу менен колдоо калат. Себеби көптөн бери ошол акыркы жылдарда аларга татыктуу атаандаш пайда боло элек. Бүгүнкү оюндарды эсиңиздерге салып өтөлү. Мына бүгүн биринчи лиганын алкагындагы беттештерде ошентип финалга чыккан командалар аныкталды. Алкан Ата менен Талас облусунун Алкан Ата командасы менен Ысык Көл облусунун Көлтөр командасы беттешти дагы. 4-1 менен Көлтөр утуп, ошентип алар финалга чыкты. Жана аларга каршы эми Кара Буура командасы ойнойт. Анткени алар ат башыны 5-2-ге уткан. Ошондо эртең 3-орун үчүн биринчи лигада Алкан Ата менен ат башы ойнойт. Ал эми Алтын Байгө үчүн биринчи лигада Көлтөр менен Кара Буура алар эртең эмес, бүрсү күнү 9 май күнү улуу жеңиш күнү күн майрамдык күнү мына ошондо алар беттешет. Азыр мына Ынтымак менен Рассвет Сары Өзөн эми Ынтымак дээрлик финалга чыга турган болуп калды. Ынтымак менен азыр мындан кийин демек Достук жана Сары Өзөн беттешет. Демек мындан кийинки Сары Өзөн менен Достуктун жеңүүчүсү мына ушул Ынтымакка каршы финалда ойной тургандай болуп калды. Жекеме-жеке экинчи ирет мына Рассветтин оюнчусу улакты жерден эңип кетти. Жок, бул ирет улак көтөрүлбөптүр. Геркулес жакшы ушул жерде өзүнүн ишенимдүү позициясын ээлеп турат. Буларга белгиленген 1 мүнөт ошентип соңуна чыкты. Азыр эми Ахиллес чыкты, Ахиллеске каршы. Ушул Гектар менен Суу Самырды алыстан кантип ажыратса болот. Урмат Мусаев экен демек. Урмат Мусаев мына ушул Гектарды минип жүргөн буга чейин. Азыр Гектар менен Ахиллес. Гектар жакшы тирешкенге аракет кылып атат. Канчалык албетте алдын көздөй жүткүнбөсүн, бирок баары бир Ахиллес деген Ахиллес. Ошол заматта кумга басты. 3 атаандаштын курчоосунда калды эле. Бирок андан кутулуп чыгып бара жатат. Өзүнүн тайгазанын көздөй жакын келди. Улак жерде. Азыр тоскоолдук жок. Көтөрүп кетсе болот. Ооба. Болгондо дагы мына ушул кана бир силкип, бул эмнеси? Ат токтобой койду. Ат ордунан жылып кетти, андыктан ушул жерден жок дегенде бир улак салып германдардын көңүлүн жубата турган учур бар эле. Эч ким тоскоолдук кылган эмес. Бул жерде ат күнөөлүү, албетте. Ат ушинтип оңго басып кетсе, ал жерде эмне кыласың? Миңге кыйын чабандес болгон күндө деле миңгер атың жарашпаса, аны ишке ашыруу кыйын. Бирок канчалык атты күнөөлүү, албетте баары бир бул жерде чабандестин өзүнүн деле ошол абалды көзөмөлдөй турган мүмкүнчүлүгү бар эле. Аттын башын буруп, тайгазанга барып такап токтотуп туруп, мына ошондон кийин салып кетиш керек болду. Ал бир жарым метрдей жетпей токтоду дагы, андан кийин оң тарапты көздөй басып кетти. Ошентип жекеме-жекке азыр Ынтымактын тайгазанынын жанында болуп атат. Акыркы жакшы тирешти. Мейли утулду, бирок
жок дегенде аракети үчүн алкап макты өтсө болот. Сары Өзөндүн рассветинде Чавандесин жана атын анткени кээ бир аргамактар ушинтип жекеме жекеде тирешип да олтурбайт. Алдын ала эле мына бир көрүп туруп эле андан кийин атаандаштын артына өтүп алчу эле. Чавандестер азырынча айлампадан чыга элек, жекеме жекедегилер ошондуктан сүрмөтөп оюнга аралаша албай турган учуру. Эфирге жаңы кошулгандар болсо демек эсиңиздерге салып өтөйүн. Эсеп сандары 6-0. Ынтымак командасы 6-0 менен алдыда. Чоң артыкчылык ошентип бул жерде сакталып турат. Ынтымак командасынын чабуучусу баттын сол такымга Анарбек уулу Сейитбек. Сейитбек Анарбек уулу демек мына жакын Тайгазанга жакындап барды эле. Ал учурда ойлош керек. Ушул жерде колун келип коюп кеткендей көрүндү. Бирок бул эми бруталдуу оюн болгондуктан мына ушундай анча-мынча кагылышууларга кабагым кашым дебей беттешти, андан ары уланта бериш керек болот. Азамат, мына караңыздарчы, 1 секунда жетиштүү болду. Тайгазанга жакындап да барган жок. Дээрлик бир 1 метрдей алыс турган учурда ыргытты дагы. Сейитбек Анарбек уулу бүгүн дубль жасады. Ал 5-чи жана 7-чи улакты Тайгазанга салып кетти. 7-0. Элестетип көрүңүздөр. 7-0 деген эми тең ата командалардын эсеби эмес бул. Андыктан Рассвет, Сары Өзөн ынтымактын фонунда албетте күчтүү команда боло албай калары аныкталып отурат. Сары Өзөн Рассветтин оюнчуларын аты жөнүн атап өтөйүн, себеби биздин көрөрмандар кимдер ойноп атканын эстеп алса, Рамзат Бөкөнбаев, Айбек Эсеналиев, Темир Молдокулов, Тилек Мукаев, Тилек Эсенбаев, Ержан Улан уулу, Бактияр Талайбек уулу, Урмат Мусаев, Алы Назаров, Бекназар Аматов, Элеман Нурболот уулу жана Эмирлан Жеңишбековдор бар. Бир топ эле Көкбөрү дүйнөсүндө атын кашкасындай таанымал болуп калган бир топ чабандестер Сары Өзөн Рассветте бар. Ал эми булардын минген аттарын айта турган болсок, мына Тел тору, Ак жол, Суу самыр, Ер тору, Сүлүк кара, Максимус, Тайлун, Гектар, Тумар, Капрал, Каркыра, Тайтору аттары деле негизинен алсыз эмес, начар эмес, бирок бүгүн таптакыр результат жасай албай коюшту. Сары Өзөн Рассвет эми аларга 3-чү орун үчүн болгон күрөштө эле бир топ кыйын болуп калат. Сары Өзөн Рассвет эгерде азыр жеңил узасын тартса, ал дээрлик тарта тургандай болуп калды. Ошондо 3-чү орун үчүн ал же Сары Өзөн чүй менен беттешет, же Ош облусунун Достук командасы менен беттешет. Экөө тең күчтүү. Экинчи тайм аяктады. Эсеп 7-0. Алдыда дагы бир 20 мүнөттүк бар. Бирок ал 20 мүнөт эле формалдуу болуп калды окшойт. Ошентсе дагы эреже деген эреже 3 тайм ойнолушу керек. Ынтымак ишенимдүү алдыда бара жатат жана финалга өтө кенен кадам таштап бара жаткан мезгили финалга. Азыр 20 мүнөттөн кийин расмий алгачкы финалисттин жогорку лигадагы аты аныкталат. Бизден көп алыстабай туруңуздар. Саналуу мүнөттөрдөн кийин беттешти улантабыз. Урматтуу көкбөр сүйүүчүлөр, ошентип Ынтымак жана Сары Өзөн Рассвет командасы 3-чү таймды баштады. Жана эсеп ошентип 7-0. Экинчи таймда бир аз мүмкүнчүлүк пайда болду Сары Өзөн Рассветте, бирок ошол мүмкүнчүлүктү колдоно алышкан жок. Караңыздарчы кандай ылдамдык менен келип улакты жерден эңип кеткенге аракет кылып атышат. Ал учурда ошентип бул жерде
8-ci ulaq Tayqazanға салынып кетиши ыктымал. Бирок азыр ал өзүнүн Тайқазанда жүрөт. Астар Култабышев Астар Култабышев бул белгилүү чабандес экенине карабастан жашы бир топ жаш эле оюнчу улакты өңөрүп келди, дагы ыргытып кетчи кана. Ыргытып баратып кайрадан сол колуна алып кетти. Бир аз кечигип калган түшүндө окшойт, анткени эртерээк ыргытыш керек беле. Жакшы, эң башкысы улакты өзүндө алып калды. Азыр жекеден биз көрө болобуз. Эфирге жаңы кошулгандар болсо эскертип өтөлүм, мына көк кийимчендер булар. Ынтымак ал эми сары кийим менен Сары Өзөн Рассвет беттешип атат. Башталды, жекеме-жеке же башталбайт ага. Башталды элек. Же башталды, башталыптыр. Ушул так бир нерсе билинбей да калууда. Азыр карасаңыздар, ат үстүндө улактарчы мындай күй менен барганда албетте кайрадан эле жекеме-жеке. Ошол Аккулат майданы менен Чолпон атадагы ат майданын айырмасы ушунда чындыгында Капталдагы тосмо кадимкидей ушул жекеме-жекенин санын азайтат. Бишкек шаарында Аккулада болгон учурда жок эле дегенде 3-4 эсе азаят деп айтсак болчу да. Себеби биз мына азыр улакты көтөргөн учурда эле аттын башы кайсыл жакты карап калса, мына ошол жакка күй менен чыгып кетип атышат. Ал жакта тосмо кадимкидей тосуп берип, андан ары жүрүш уланып кетчү эле. Бир айырма ушул деп айтсак болот. Айрыкча ушунда күчтүү командалар тең ата бири-бирине каршылык көрсөтө алган жогорку лиганын командалары туш келген мезгилде мына жекеме-жеке болуп көрбөгөндө анын саны көбөйүп кетип атат. Өтө көп. Арттан катуу какканга аракет кылып көрдү. Эми Рассвет командасы мындай ири эсеп менен утулганга албетте психологиялык жактан даяр эмес. Ошондуктан азыр колдон келишинче жок дегенде эсеп сандарын кыскартууга аракет кылат. Ушунча чабандестер эңкейди, бирок эч кимиси улакты эңкей алган жок. Эмне үчүн? Анткени ар бир чабандесте артынан бирөө акмалап карап жүрөт. Азыр болсо чыкпай эле койчу абутка, эми кечке уламдан улам биз ошол чабандестердин аянттан сыртка чыгып кеткенин көрүп атабыз. Мына карасаңыздар. Ары кагылып, бери согулуп аягында ошентип чыгып кетти. Эми аттын башын бурат болду экен. Бул ирет жакшы. Карасаңыздар, аутка баратат. Мындай жөнөкөй буга чейинки биринчи лиганын оюндарында көп байкалбаган менен азыр чындап бул жерде ушул уламдан улам оюн токтоп атканын өзүңүздөр сезип атат болушуңуздар керек. Ортолук айлампада мына жекеме-жеке баштан элек атайын алыска барып келип коюп кетем деп атабы. Байлаш керек. Эгерде мындай болсо жаза намысына байланып калышы мүмкүн. Эми жакындан албетте турса болот, бирок андай бир 5-6 метр алыстап кетип туруп келип артынан коюп кетүү бул түздөн түз атаандаштын ден соолугуна өзүнүн таасирин бериши ыктымал. Андыктан бардык чабандестер оюнду баштарда бөөдө кырсыктан алыс бололу деген тилек менен чыгышат. Бул маанилүү. Спортчулардан сырткары бул жерде